Кайырлы күн баршаңызга. Бүгүн сиздер менен биз маклюбе дайындайтын боламыз. Эң алдымен кара кесек этибизди алып, кесип алатын боламыз. Үлкен кусоктарга немесе өзүңүздүн каалооңузча кичи кусоктарга кессеңиз болот. Мен осулай үлкөндөп этип кесип жатырмын. Бул жерде менде 600 грамм шамасында эт бар. Ал энди кесип болгондон соң казанга кичине гана май куюп, этти саламыз. Эки бетимен жакшылап кызарганча кууруп алатын боламыз. Куурулгандан соң үстүнө бир ас касык осулай тузду салып, жакшылап аралаштырып, бетин жабып, шамамен 1 сааттай жай отто буктуратын боламыз. 1 саат ичинде этибиз кичине писип чыгуу кажет. Ол убакта биз көкөнүчтерибизди кесип дайындайбыз. Мына калыңдыгын көрүп тургандарыңыздай, катты калың эмес, жука эмес, осундай кылып кесип чыгуу кажет барлыгын. Менде бул жерде барлыгынан бир штуктан кааласаңыз улгайтсаңыз болот. Мен 4 гана адамга жасап жаткандыктан осулай барлыгын аз кылган болатынмын. Пиязды да дәл солай үлкөн этип кесип аламыз. Ал энди майды жакшылап кыздырып, үстүнөн биринчи сабиздерди салып, эки бетимен кууруп алатын боламыз. Картопту да дәл солай эки бетимен кызартып кууруп аламыз. Ендиги кезекте баклажан. Барлыгын кууруп болгондон соң осы сковородкада түбүндө кичине гана май калдырып, сол сковородкага күрүчтү салып, жакшылап 2 минуттай шамасында кууруп алатын боламыз. Ал энди барлык затымыз дайын болгондон соң энди жыйнайтын боламыз маклюбемизди. Биринчи кастрюльге пиязды коябыз. Бул пиязды койгон себебimiz, эгерде биздин маклюбемиз күйүп кететиндей жагдай болса, үстүндөгү эт немесе күрөш, башка заттары күйүп кетпөө үчүн кажет. Одан соң этти коюп чыгабыз. Болгондон соң үстүнөн кукурузду себебиз. Кукуруздун жартысын гана колдонамын. Жартысын жанына койганга кийин салатпен бирге калдырамыз. Одан соң сабизди айналдырып коюп чыгабыз. Ал энди баклажанды да дәл солай коюп чыгабыз. Кыздар багана айтканымдай, эгерде өзүңүз кааласаңыз, барлыгын 2 немесе 3 данадан алсаңыз болот. Мен бул жерде барлыгын бир-бирөөдөн алган себебим 4 гана адамга дайындап жатырмын. Сондуктан бул жерде менде кастрюльдүн литри 2 гана литр. Соган туралап жасап жатырмын. Барлыгын салып болгондон соң күрүчтү саламыз. Осулай туралап чыгабыз. Ал энди кастрюльде кайнап турган сууга немесе сорпага куркума, кара буруш, зираны, тузду саламыз. Мен сорпага салып жатырмын. Сорпага истесеңиз өтө дамдуу болот, бирок сорпа болуу міндетті эмес. Кәдимги кайнап турган сууга да жасасаңыз болот. Энди сууду куюп, кайнаганча күтөбүз. Кайнап кичине суу тартылгандан кийин осулай үстүнөн кичине басып, бетин жабып, жарты сааттай шамасында писирип алатын боламыз. Бетин жапкандан соң үстүнөн майлга жабып койсаңыз типтен жакшы, эч кандай абасы чыкпайды. Міне кичине пискен писпегенин осулай текшерип алатын боламыз. Сонымен биздин маклюбемиз дайын, писип чыкты. Энди кажетті ыдысыбызды алып, аударып алатын боламыз. Менде маклюбенин ыдысы болмагандан соң осундай кичкентай ыдыска аударып алдым. Негизи үлкен ыдыска салсаңыз өтө керемет болот. Енді салаттарымызды қойып, кукурузду қойып, айранымызды құйып шығамыз. Қыздар жақсы піскен маклюбе дәл осылай өзінің формасын ұстап тұратын болады, ешқандай шашылып кетпейді. Сонымен біздің тағамымыз дайын, өте керемет болып көрінеді, және де дәмі де өте ерекше. Сондықтан жасап көруіңізге кеңес беремін. Осы видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.